фитир садаканы кимдерге беребиз эми деп келгенде, алымдар пайгамбарыбыз Алла Таала да Куранда дагы өзүнчө белгилеп койгон адамдардын категориясын. Кедей кембагал десе, кедей башка, кембагал башка экен да. Экөөнүн айырмасы кандай десе, бирөөсү күнүмдүк тамак ашы жок да. Же күнүмдүк тамак ашы бар болгон болсо, эртеңки тамак ашы жок адам дейт да. Бул кедейге кирет бекен же кембагалга? Бул кембагалга кирет дейт да. Кембагал ошол эртеңки тамак ашы жок жашай турган адам дейт. Анан кедей бар, бул эртеңки бүгүнкү тамак ашы бар, же эртеңкиси жок. Биринчисине кайра айтып көрөйүнчү. Бүгүнкү тамак ашы жок да. Экинчиси болсо бүгүнкү тамак ашы бар, бирок эртеңкиси жок да. Ушинтип айырмалап бөлүнөт экен дагы. Анан дагы азыркы заманбап маселеге салып кете берсе болот. Мунун такыр эле үйү жок, а мунун үйү бар, бирок ашыкча дагы акчасы жок болуп калышы мүмкүн да. Экөө тең мындайча айтканда, зекет бере турган байларга кирбейт. Эми ушуну карайбыз. Ушуларды сен тааныйсыңбы же тааныбайсыңбы тегерек четиңде? Эгер жок, мен аларды тааныганга убактым жок, аларды мен издегенге эч кандай мүмкүнчүлүгүм жок болот дей турган болсо, ушулардын маселесин баарын чечкенге жеңил кылыш үчүн мечиттер яшик коюп койгон да. Анткени мечиттерде имамдардын, молдолордун списоктор бар, мисалы кимдердин үй бүлөсүн муктаж депчи. Алар ошол баягы мечитке толгондон кийин ошол списокко баягы муфтият тарапка берилип, анан муфтият Кыргызстандагы кедей эмаларды таратып берип коет деген бар. Ал эми сен өзүң жеке биле турган болсоң, мисалы үчүн кошунуң бар, мисалы туугандарың арасында ошондой чыгып калышы мүмкүн. Анда түз эле ошолорго барып дагы берип койсоң болот. Анан акыркы дагы вариант бар, эгерде эми ал азыркы сом менен бөлгөндө аз эле акча чыгып калбадыбы? Мечитке дагы берип койсоң болот, ошол учурда соопчулук кылып, ошол адамдын өзлөрүнө дагы берип койсоң дагы жакшыраак болуп эсептелинет. А бирөө мисалы үчүн айттан кийин эстеп калган болсо, мен бербей калган турбаймынбы деп. Же бирөө жарым мисалы үчүн буга чейинки орозолорумдукун бербей калган турбаймынбы десе, анда алар дагы берип койсо эч качан кеч болбойт, ошол менен казасын толуктап алган болот.